Саламатсыңарбы балдар? Мен Нуркызы Жекеңер бүгүн дагы силерге Жиренченин баласы деген жумукту даярдадым. Мурунку өткөн заманда өзү чечен, сөзү бекем, Жиренче аттуу киши болуптур. Анын баласы өтө эле жоош экен. Жаныбек хан Жиренчеге жакшыдан жаман туулабы деп сурайт. Анда Жиренче жакшыдан жаман туулбайт деп жооп берет. Мунусу кандай деп Жанбек хан ойлонуп жүрөт. Жиренче чечен көз өткөндөн кийин бир жылы Жанбек хан калмактарга каршы жоортууга бара турган болот. Жиренченин баласына душманга каршы урушабыз, биз менен жүрсүн деп киши жиберип кабар кылат. Жиренченин баласы жаш пышты атты минип эл менен кошо жоортууга жөнөйт. Чоң уруш болот. Душмандар күчтүүлүк кылып, Жаныбек хан аскерлери менен артка чегинүүгө аргасыз болот. Качып бара жатканда хандын аты жүрбөй калат. Ошондо Жиренченин баласы: "Ханым, жүрбөй калган атыңызды мага бериңиз. Мен сизге атымды тартуу кылып, бир отоло беремин. Мен колго түшсөм эч нерсе эмес. Сиз колго түшсөңүз, калмактын ханын чаап аламын деп барганда, эли качып кетип, ханы колго түшүп калды" деген элдин намысын булгаган түбөлүктүү жаманатты сөз калар деп минген атын берет. Жүрбөй калган атты Жиренченин баласы минип, хан аман калыптыр. Жиренченин баласын жоош көрүп жүрүүчү элем. Атасынын айтканы туура экен. Жиренченин бир кездеги айткан сөзүнө айран калган элем дейт хан.